Салам достор, бүгүн сиздер менен даамдуу жана өтө пайдалуу ашкабактан компот даярдайбыз. Эгерде кызык болсо, менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач 2 килограмм тазаланган ашкабакты чарчы туурап идишке салып алабыз. Эми ага 2 литр муздак суу куюп, ортоңку отко коюп, ашкабак жумшарганга чейин кайнатып алабыз. Бул учурда апельсинди кайнак суу менен жууп тазалап алабыз. Эми апельсиндин ширеси оңой чыгышы үчүн мына ушинтип айлантып эзип алабыз. Эми аны 2 бөлүккө бөлүп, ширесин сүзгүчтөн өткөрүп, жакшылап сыгып алабыз. Ширесин толугу менен мына ушинтип кашыктын жардамында эзип чыгарып алабыз. Ал эми кабыгын ыргытып салбайбыз. Ал дагы бизге керек болот. Бул учурда ашкабак да кайнап чыкты. Эгерде сиз да мына ушундай сүт ашкабактан жасасаңыз, 7-8 мүнөттө эле жумшап, бышып даяр болот. Анын даяр болгонун вилканын жардамында сайып көргөнүбүздү билсек болот. Эми ашкабакты сүзүп алып, блендер менен майдалап алабыз. Эгерде блендериңиз погружной блендер болсо, анда ошол эле идиште майдалап алсаңыз болот. Эгерде блендериңиз жок болсо, анда сүзгүчкө салып, кашык менен эзип өткөрүп алсаңыз болот. Ашкабак аябай жумшак болгондуктан сүзгүчтөн да оңой эле өтөт. Эми аны кайра кайнатылган суусуна куюп алабыз. Мына ушундай консистенцияда болот блендерден өткөндөн кийин. Эми ага 2 апельсиндин ширесин куябыз да 360 грамм кумшекер салып, 1 лимонду болсо апельсинди эзгендей кылып айлантырып эзип алып, данектери түшпөгөндөй кылып сүзгүчтөн өткөрүп, ширесин сыгып алабыз. Эми муну кайра ортоңку отко коюп, 5-10 мүнөт кайнатабыз. Апельсиндин кабыгын да компотко салып коебуз. Анда өзгөчө жыты, даамы чыгып турат. Баарын салып койсоңуздар болот. Менде идиш кичине болуп калды. Компот кайнап баштаганда мына ушинтип көбүрөт. Ал көбүктөрүн болсо алып салабыз. Бул компотту банкага бекитип алсаңыз да болот. Ал үчүн кадимкидей эле компот бекиткендей банкаларды бууга буулап алып, ысык кезинде компотту куюп бекитип аласыз. Бирок мен муну бүгүн жөн гана ичкенге даярдадым, ошондуктан муздатып алдым. Достор, ушуну менен эң пайдалуу, даамы болсо өзгөчө сонун компот даяр болду. Өзгөчө ашкабакты сүйүүчүлөр үчүн эң мыкты шербет деп эсептейм. Сиз да мындайды мурда жасай элек болсоңуз, сөзсүз жасап көрүңүз, сиздерге да жагат деген ойдомун. Ал эми рецептти жоготуп албаш үчүн каналыма катталып, лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө достор.